Мен ушул окуган кереметтүү Кур'ан Каримден пайда болгон соопторду анда этек жагынан акырында бир культивация кылып тазалай бериш керек экен да. Аллахтын кудуретін көзүңүз менен көрүп туруп шок болбой кое албайсыз. Ошто жолдорду кеңейтүү учурунда мүрзө сунос болгон. Мейиттерди жакындары чыгаруу учурунда бир мейит жүзү дагы өзү дагы ошондой бойдон чирибей турганын айтышууда. Мүрзө сунос болгону боюнча өзүңүздүн ой пикириңизди комментарийге жаза кетиңиз. Assalomu alaykum azizlarim, hammalarda xabarlar bor. 16 ga chiqib kelayotganimizda Beshkapadagi qabristonimiz 10 tomonda bo'lyapti. 18 dan chiqib kelayotganda mayitlarni egalari olib ketyapti. Sizlardan iltimos azizlarim, kelib olib ketinglar. Qaranglar, juda ham bir ko'p mayitimizni joylarini bo'shatish kerak ekan. 16 ga chiqib ketayotganimizda mayitlarni mana qilib ochib olib chiqib ketishyapti. Mana bu yo'limiz. Sizlardan iltimos, egalari bo'lsa kelib olib ketinglar. Qabristonimiz sinosga tushib qoldi. Shuni men ham bir yetkazib qo'yay dedim sizlarga azizlar. Onadir Beshkapadagi qabriston. Shu yerga qarindosh urug' opa dadalarini qo'yganlar. Bugun mana boshlandi qabrlarni ochishdi. Kelinglar. Hamma o'zinikini o'zi qarab chiqarib olsin deyapti. O шаардагы оңдоп түзөлөрдүн катарында жакын жердеги мазарлар бардыгы жабылган. Ушу жамаатка бир жакшы максатта түшүнүктүү кылып түшүндүрүп коелот деп. Анткени башка тарапта айтылса, мисалы имамдар айтпай башка тарап айтылса, мажбурлагандай көрүнөр. Шаардын ичиндеги мазарлардын бардыгы жабылган, толгону толбогону. Мындан ары коюлунбайт. Бардыгы сырт жактан атайын жери берилет, ошол жакка коюлат. Биздин маалянын мазары өзүнчө, тигинин малы өзүнчө эмес, бардыгы бир кошулуп берет. Ал уруу бел уруу кылып элечи. Ал эми анын орду шарият боюнча вакф эсептелинет дагы, коюл элек жерлерине мечит, медреселер гана салынат. Ал эми коюлуп калгандары эми вакф болот, канча бир жылдан кийин эскиргенде колдонулат, болсо эскиргенге чейин ошол бойдон калат. Ошого өзгөчө шариятта кандай болуп калды дегенде биз имам катары шариятты канча жыл окуган катары 10-15 жылдан бери ушул жаатта кетип атабыз. Айрыкча мына фикый өкүмдө Ханафи мазхабыбыз боюнча шарият хадисибиз бул нерседе вакф ошол бойдон калат. Палан кабырга койсо жаннатка кирип кетет деген тема жок. Мусулман адам өлгөнгө чейинки кылган амал эсепке алынат да, өлгөндөн кийин каяка коюлса разница жок. Алла өз сактасын, бир жер көчүп кетип, жердин астына калып кетсе деле, эгер жакшы амал кылган болбосо ошол жерде рахаттанат, жаман амал кылган болбосо азапталып кете берет. Аллах Таала туура түшүнгөнүңүздөр үчүн барыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Молжа толуп бүткөн, а? Кайсы жылдар коюлду бул жерге? 90 95 Молдавтагы ошо 90-дан 90 болсо почти 35 жыл болуп турду. Туурабы? 72 жылдан бери боюнча биринчи мына орус көчтү. Так, акырын уже бошотуш керек экен да. 72-жылы коюлса, 70-те 30 53 жыл болуптур. 53 жыл болуптур. Акырын бошотуп рекультивация кылып дайрай бериш керек да. Так, бул жердин аянты канча болду да, ошондо 55 гектар. 55. Мына 77-жылы коюлуп, 77-жылы коюлуптур. жети болгондо канча болуп калат? Alhamdulillahi Rabbil alamin rahmanir rahim. Maliki amrin ya kanabtu ve ya kanastahiyyin ihdina as-siratal mustaqim.
Amin. Amin. Ушул окуган кереметтүү Кур'ан-ы Каримден пайда болгон соопторду пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа алейхиссалам буктарына баштадык. Ошондой эле жалпы бул дүйнөдөн көз өтүп кеткен момун мусулмандардын убактарына баштадык. Дуа тилеген, Кур'ан тилеген момун мусулмандардын убактарына баштадык. Ошонун катарында ушул көрүстөндө жаткан чоң ата, чоң элерибиздин, тайналарыбыздын енелерибиздин уктарына баштадык. Жараткан Аллахым ушу көрүстөндө жаткан бардык маркумаларга бейиштен орун бер. Билип-билбей кеткен көз Аллахым өзүң кечир. Караңгөлөрү жара акыреттерге абад болсун. Жараткан Аллахым өзүң вада кылган Фирдаус бейиштен орун бер. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа алейхиссаламга мүрзөдөш кылса Аллах таалам насип кылсын. Роббана ата фид дүйнө хасана ва фил ахирати хасана фил азабан нар бияхматуллах. 55 гектар бекер эле пайдаланбай жатат. Так, муну биринчи коюлган сөйөктөргө 53 жыл болуптур. Алдына, уже жанагы кийинки коюлган жактары азыр коюлуп атат да. Алар коюлуп атат. Мусулман көрүстөнүн эмесине орунда канча калды? 60 соток. Христианча? 70-80. Значит, biz hazır birinci koyulgan жактан акырын уже тазалап келсек болот экен да. Анда этек жагынан акырында бүркүлтүп атсак тазалай бериш керек экен да. Азыр эми орун жок да башка кайка апарып коебуз. Тура, башка орун жок. Кайтып оны таза кылып, бүркүлтүп атсак тазалап туруп, кайтып кое бериш керек анда. Айтып койсо болобу? Так, Мирлан. Карындашымдын телефонун жазып, тактагыла. Болду кызым, кала бер. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтегер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын.